Биринчи келгенде сиз бар элеңиз да го, ошол жерден чыгып эле айтпадым беле, мени токтоткула. Зачем? Токтото албайсыңар, айтпайсыңар, токтотуш керек деп отурасыңар чында эле. Контролдо койгонсуңар баары сонун Кыргызстанда. Только по факту алып келгенде мен телефон күйүп кетейин дейт. Жомок. Азыр ачып берейин Инстаграм, мына мен азыр кире элекмин Инстаграмга, азыр ачып берейин, азыр мончанчы мектепте акча чогултуп атат деп чыгат азыр. Мен сизге бир нерсе айтпайм, мен мындайынан чөйсөк дагы, тигиндейинен чөйсөк дагы, 30 сом кылган күндө дагы эртең мененки баланын завтрагына жетпейт. Сиз эртең менен балаңызга мындай кичине кылып нанды кесип берип тургандан кийин, кичине чайга алып тургандан мектепке жибересизби? Мисалга алып келейин, реальный нерсе да бул. Мындай мен түшүнбөйм да силердичи өкмөт тараптычы вообще мындай каякта жашайсыңар силер? Мисалга алып келейин, немеден саламаттык сактоо министрлигинен бирөө барбы? Балдардын тамак ашын контролдой аласыңар бүгүнкү күндө? Ушул мектептерден берип аткан тамак ашты азыр ушул күндө, азыр биз ушул жерде отурган күндө контролдой аласыңарбы? Ооба, күнүмгө контроль болуп турат. Бирок баягы өзүм мисалы үчүн бир райондо бир врач ошол эмени курировать этет. Или бир помощник деп коебуз, ошол врачтын эмеси. Ошол бир райондо канча мектеп болсо ошону бир киши курировать этет. Ал күнүгө выездга чыгат, бирок баягы по очереди кандай жетишсе ошондой болуп лабораторный анализ постоянно алынып турат. Мисалы үчүн былтыркы жылда алсак, ошол химический составын жана микробиология жанагы коопсуздугуна алынган эмесин алып коштук. Жана айтып аткан калорийность мисалы үчүн. Рахмат жеке. Коллегалар уктуңар да. Уктуңар, баарыбыз уктук, ушул жерде иштешип аткан. Мектептин жанында Кытай жанагындай конфеттер 2 сомдон 5 сомдон сатылып атат да, мектептин алдында эле азыр ушул жерден чыгып туруп, сиз менен барам, көрсөтүп берем. Мектептин жанында эле комоктордо сатылып атат. Ата-энелер тешип атат. Балдарыбыз болбой алып атат депчи. Эмне калп айтып атамбы? Силер мектептин ичин кантип контролировать этип аткансыңар? Силер сыртында турган нерсени контролировать, көзүңөрдүн алдында турган нерсени контролировать эте албайсыңар. Зачем эти сказки? Ушинтип эле сказка айтып эле жүрө бересиңерби? 30 жылдан аш дегенден үрүп алганыбызда. Биякта бирөөлөр отурат, сиз айтып атасыз, биз тамак аштын баарын контролдо кое алабыз деп атасыз. Биякта бирөө отурат, айтып атат 7 сом менен 14 сомго чейин тамак аш алып койсо болот депчи. Жататасыңар го эле не адамдар. Мен башында эле келгенде ушул суроо келгенде эле айтпадым беле, андан көрө ата-энелер менен сүйлөшүп, ата-энелер менен чечишкиле дебедим беле. Мен жогорку кеңеште эмне отурам, ушул сказкаларды угуш үчүн отурамбы? Кайсы бетиме мен илөкүлүмүн? Макул деп коеюнбу азыр? Хорошо, мен азыр колумду за көтөрүп берем силерге. Макул дейин. Может, хватит уже этих сказок? Может, санэпидемнадзордун врачтары чындап эле чыгып алып мектептин тегерегинде тетиги сатылып аткан нерселерди жок кылат жеке. Мени тешкил этпей ата-энелерге. Күнүгө ошол боюнча менде. Мен чыгып кетейин деп отурду башыманчы. Мына унча албай атасыңар го бирөөңөр. Сүйлөгүлөчү мага, айткачы, мен туура эмес айтып атасың деп айткачы бирөөңөр, мен угайынчы ушул жерден. Туура эмес, Эрлан мырза 20 сом жетет деп айтыңызчы жеке. Жеке. 20 сом жетет гарантированно деп айтыңызчы. Калориянын эсебинен эсептеп чыкты, ар бир киши өзүнчө бөлүнбөйт, 20 сом буга берсең эми ошону сатып ал депчи. Бул общий ошол мектепке пулун бөлүнгөн балдардын окугандарына жанагы сказкада, жанагы сериалдардагы сказкада күнүгө канча балаңыз бар жеке? Садикке барган, мектепке барган балдарыңыз барбы? Иә. Муратбек мырза, барбы мектепке барган балаңыз? Неберелериңиз барбы? Конкретно айтыңызчы. 7 сомго эртең менен завтрак берип туруп мектепке жөнөтөсүзбү? Күнүгө. Немен микрофонду күчөйтүп атсаңыз. Микрофонду күчөйтүп атсаңыз. Эртең менен эми бир 50 сомдон салып берет го эми. Мен неберелерим да күнүгө контролдойм, бир 50 сомго чейин салып берсе керек. Чын эле сиз айткандай өтө эле аз, ага деле кандай тамак берет? Жандай эмне биз биякта мен келгенден бери, жогорку кеңешке келгенден бери обсуждение болуп атат. Мен биринчи келгенде эле айтпадым беле. Биринчи келгенде сиз бар элеңиз да го, ошол жерден чыгып эле айтпадым беле, мени токтоткула. Зачем? Убактымда болуп атасыңар менин деп. Же токтото албайсыңар, же айтпайсыңар токтотуш керек деп отурасыңар чында эле. Контролдо койгонсуңар баары сонун Кыргызстанда. Контролдойсуңар бежеке жанагы мектептин тегерегиндеги немелерди сатып аткандарды. Кытай неме конфеттерин сатып аткандарды. Бөбүжан Камчыбековна.
Эрлан Калчурович, сиз билесиз да, мурункудай мисалы үчүн тамак аш саткан магазин болобу же кафе болобу бизден уруксат албайт мурункудайчы. Мектептин ичинде запрет бар. Биздикилер ичин контролдойт. А сыртындагыларды бизден уруксат албай эле эмеден айлык мөктөрдөн алабы, жанагы архитектурадан алып берет. Аларды запрет кыла албайбыз. Врач бар деп атасыз. Мектептин ичиндегилерди айтып атам да менчи азыр. Наверняка силерде заявлениялар түшөт турабы атын элерден. Мага келатканда эле силерге дагы текшерүүгө алгыла деп. Кыргызстандын мыйзамы боюнча силерге заявление түшкөндөн кийин силер текшерүүгө алышыңар керек. Ооба. Бирок аны через мен эконом кылып койгон. Менин экономдо жана Улан деген мырза отурат. Фамилиясы ким эле Улан мырзанын? Ал каалаганы ага айтып койсо бербегиле деп койсо бербей коет. История айтып берейинби силерге? Газовый баллондорго заявление жазган менчи. Мен сахар кезинде видеосу бар, көрө болгон. Заявление жазган барып, газовый баллондор жарылат жактында деп. Ошол Улан деген мырза бербей коет. Мен экономдон уруксат бербей коет текшерүүгө алганда. Прокуратура биякта турасыңар да, бербей коет. Акырында 2 адам каза болот, бир жаш кыз каза болот. Бир жума өтпөй бир жаш бала каза болот. 3 жумадан кийин могу жыржыңка чүйдөн бир кыз каза болот. Мен Кыргызстанда жашайм, мен дагы бир жолу айтып бердим, өкмөт мага келатканда түзүп келгилечилер, кимге келип аткандар. Мен Кыргызстан силерде эле болгон жаран, мен мындай жомоктордо жашагым келет. Рахмат. Мен колумда бардык нерселерди сатып көрбөгөн жерим калган жок. Бишкек, Ош, Жалал Абад, Каракочко, Ошко чейин барып жаттым, болбоду лечение. Ошол себебинен сиздерге кайрылуу жасап жатамын. Ошон үчүн мага жардам бере турган эч ким жок болуп калды. Ошо учурда ушул мага күн бүркөлгөн сайын кыйын акыбалга түшүп атам, басуу кыйын болуп атат. Ушу 2 таяк менен колго күч керек, бутка күч керек, басуу өтө кыйын. Ассаламу алейкум, урматтуу бизди жалпы YouTube тармагынан көрүп аткан көрүүчүлөр. Биз азыркы учурда Абдисалам абабыздын үйүндөбүз. Оор илдетке чалдыгып, көп жылдан бери оору менен алышып келет туугандар. Азыркы учурда суук түшүп, кыш келген сайын абабыздын абалы оорлошуп, басуусу начарлап туугандар, баса албай өтө кыйналып атыптыр. Андыктан жалпы бизди ушул көрүп аткан экрандын артында көрүп аткан көрүүчүлөрдөн жардам сурайбыз. Кайрымдуулук кылып, колдон келишинче жардам берип кетсеңиздер сооп болот туугандар. 5 сомдон, 10 сомдон болсо дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Бул жакта Сбербанк номерлер туугандар, Россия өлкөсүнөн котором дегендер болсо, Сбербанк номерлерге которсоңуздар болот. Шайырбек Х деп чыгат. Анан туугандар анан дагы акыры 00 номерге, Кыргызстан номерге Мбанктан салсаңыздар болот. Жана Мбанк жок эле, дагы кантип салам дегендер болсо, ушул номерге эле, Кыргызстан номерге эле эдинса кылып, баланс кылып салып койсоңуздар болот. Алла таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Көп түкүрсө көл болот дейт туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колдон келишинче ихсан кылып, кайрымдуулук кылып жардам берип кетиңиздер. Ушул оорунун атын коксартроз деп коет экен туугандар. Жамбаштын сөөктөрү майы түгөнүп, чирип кетет экен. Чири баштаганда адам уже басуусу начарлап калат экен. Жамбашка анын айыктыруу жолдору 2 протез коюлат экен. Bir протездин баасы 400 000 сомдон турат экен. Жамбаштын 2 жагына 2 протез коюш керек туугандар. 800 000 акча керектелүүдө азыркы учурда. Андыктан Алланын ыраазычылыгы үчүн ихсан кылып, колдон келишинче агабызга жардам берип кетиңиздер.